Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, көк бөрү сүйүүчүлөрү. Биринчиден кыргызда мындай сөз бар. Кеп тамакта эмес, кабакта деп. Канча да биз сүйүнүп, кубанып, толкунданып турабыз. Ушунчалык оюн өткөзүп, ушул турнирге катышып, өзүбүздү бул көптөгөн райондор, чоң райондор менен тең тайлашып ойногонубузга. Экинчиден, бул Чоңалай районунун тарыхында муундар аралык биринчи команда болуп түптөлүп келдик. Чындыгында түптөлө албадык. Биз достор сүйлөшүп отуруп эле бир 5-6 бала эле ойноду. 7-8 ат менен келдик. Негизги максатыңыздар катышуу болгон турбайбы? Бул Кудай буйруса биздин алгачкы эле кадамдарыбыз. Бул эми генерал болом деп максат кылбаган солдат эмес дейт. Биз деле чемпион болобуз деп аракет кылдык. Конечно, тажрыйбалуу, күчтүү ойноп жүргөн командалар утту, молодец. Сыймыктанабыз, биз алар үчүн сыймыктанабыз. Алар биздин досторубуз. Биз ушундай күчтүү достордун тандалып, областтын атынан күчтүү команда түптөлүшүнүн негизги максатыбыз болгон. Анын демөөрчүсү Аскарбек досубуз. Алла разы болсун, демилген өзү ыктыяры менен биринчилерден болуп көтөрүп, ушул иш-чараны өткөзүп атканына. Жалпы көк бөрү сүйүүчүлөрү, рахмат. Биздей жаңы катышып келген, жаңы катышып келе жаткан, жаңы түптөлүп келе жаткан командаларды колдоп, кемчилигини түздөп, бирге көкбөрүнү өнүктүрөлү. Анткени ар бир кыргыз ат жалында ойноп, ат менен чогуу жашаган эл. Сизден Чоңалайдагы ушу көкбөрүнүн абалын сурагым келип турат. Чоңалайда көкбөрүдөн оюндар өтөбү? Ушу тайказан барбы? Тайказандар быйыл салына баштады. Бир 2-3 жолу оюн өттү. Жалпы айыл өкмөттөр аралык болуп. Эми бул жаңы оюн болгондугуна байланыштуу бизде чындыгында тажрыйба, тактика, оюндун эрежелери жөнүндө толук түшүнүк жок. Биз мындайча айтканда телевизордон көргөн нерсебизди бүгүн жашообузга киргиздик. Жакшы. Анан көкбөрү негизи баягы кыргыздын канында бар оюн деп коюшат го. Анан ошо Чоңалайда кызыгуулар арта баштадыбы? Кудай буйруса аябай мындай үмүттөр чоң. Буйруса ушул дүйнөлүк аренага чыга турган балбан мыкты инилерибиз бар. Албетте баардык нерсе тажрыйба менен, оюндар менен өнүгөт. Бизде күчтүү балдар абдан көп экен. Ушул жерде да көрдүңүздөр окшойт. Биз бир тренировкасы жок. Эч кандай бири-бирибизди түшүнбөй келип ойнодук. Мен ойлойм, биз сыймыктана турган деңгээлдеги жакшы оюн өткөздүк деп. Анткени биздин жашообуздагы бул мындай жаңылык. Жаңы баскычтардын бири. Жаңы баскычтардын бири. Ийгилик каалайбыз анда сиздерге. Рахмат. Дайыма көкбөрү талаасынан көрөлү.